Адышбай Бермет, Кыргызстан Улуттук Кыздар Федерациясынын вице-президенти. Ошол азыркы учурда дүйнөдө глобалдуу болуп жаткан тема коронавирустан акыркы учурда ошол 140 миллион адам учур катталды. Ал эми ошол биздин Кыргызстанда болсо 3-апрелден 16-апрелге чейин 2674 учур катталган. Ал эми бүгүнкү күн болсо эле 265 болду. Бунун себеби ошол биздин жергиликтүү калктын ушул вируска жана өзүнүн ден соолугуна гана жана айлана чөйрөк адамдарга дагы кайдыгер караганынын себебинен ушул өлүмдөрдүн дагы статистикасы көбөйүп жатат. Ошондуктан ар бир жараныбызга өзүңүздөрдүн ден соолугуңузга сак болуп, ага кам көрүп, бир гана өзүңүздүн ден соолугуңузду эмес, жалпы элдин дагы жада калса үй бүлөңүздүн дагы ден соолугуңузда кам көрүш үчүн ушул гигиена эрежелерин сактап жүрүңүздөрдү суранабыз. Жана ушул азыркы учурда биздин активдүү болуп жаткан тренерлерибиз, алар ушул тренингди өткөндө дагы эрежелерин сактоону сунуштайбыз. Анткени бул нерсе сиздер маалымат бересиздер, бирок анын артынан эгерде ден соолук жакшырбаса, анын кандайдыр бир натыйжасы болбойт. Ошондуктан аралыкты, масканы жана антисептикти сактап, өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрөлү.